ХБКда жайгашкан санузели раковинасы ичинде болгон сатылуучу даяр бир комната чыкты. Алуучулар барбы? Техпаспорты бар, документи так. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул жак раковина и гарнитур, бул жак шкаф, ылдый тарабы ламинат, дубалдар обой, айнек терезелери пластик. Бул жак болсо ошо душ. Центральный канализацияга уланган. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылып турат. Жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрөйүн. Туугандар, ушул кечиресиздер. Мен турган жер бул ХБК Кичи району. Сатылуучу жанагы бир комнатабыз ушул 3 кабаттуу общежитиянын ордоңку подъездинде 3-чү кабатында жайгашкан, крышасы жабылган. Так, бул общежитиянын двору кеңири экен. Анан сырткы фасадтары да ушундай сонун болуп жасалган. Жакшынакай болуп турат. Так, бул жак болсо баарыңыздар билген Салиева көчөсү, сквер. Бул жакта Запчасть базар. Локация жакшы, сонун жерде. 3-чү кабатка чыгып, лестница менен мына жакта карасаңыздар, ушул комната сатка чыгып атат. Эшикти ачып кирип келе бересиздер. Мына бронированный темир сонун эшиккен. Ламинат, обой. Бул жак гарнитур. Анан суу жок дегендерге мына суу туугандар. Шкаф. Отопление центральный. Пластик айнек терезелер, шторкасы менен эч ким көрбөйт, сырт тараптан жаап койсоңуздар. Анан бул жак болсо ванна, центральный канализацияга уланган. Баардыгы жакшы. Эми 13 квадрат метр эшик жаап койсоңуздар деле ысып кетет. Отоплениянын деле кереги жок өз кышындачы. Там не маалымат берейин. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин, маршруттук каттам, Запчасть базар баардыгы жаныңыздарда. ХБКны билесиздер, жакшы өнүккөн райондордун бири. Жакшы. Азыр айнектер деле ачык турат, эшиктер. Ызы чуу деле эмес, байкап атасыздарбы? Ошону эске алыңыздар. Эми баасы канча дей турган болсоңуздар, так, 1.500.000 сом, анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Эсин номери экранда жазылуу, өзү менен сүйлөшүңүздөр. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сиздер кымбат аракетти кылып соллашып алып коюңуздар.